Жогорку кеңеш депутаты Эмиль Жамгырчиев камалабы. Башкы прокурор жоопко тартуу сунушун парламентке жөнөттү. Мамлекетке 3 миллион сомдон ашык зыян келтирген аскер курулуштун жетекчиси баш болгон кызмат адамдары кармалды. Бишкекте жол кире көтөрүлөт. Шаардык кеңеш мэриянын демилгесин колдоду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда Шекер Сатыбалдыева. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш жыйында Бакыт Төрөбаевди суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри кызматына дайындоого макулдук берди. Депутаттар анын талапкерлигин талкуусуз колдоду. Буга чейин анын талапкерлигин 2 тармактык комитет колдогон. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 25 декабрда айыл чарба министрлиги кайра түзүлүп, Бакыт Төрөбаев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Айыл чарба министри кызматын 2021 жылдын 13 октябрынан бери аркалап келген Аскарбек Жаныбеков президенттин жарлыгы менен кызматтан алынды. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиевди жоопкерчиликке тартуу боюнча парламенттен уруксат сурады. Ага ылайык бүгүн Жамгырчиевдин ишин иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлдү. Ал ортодо жогорку кеңештин айрым эл өкүлдөрү бул жагдай боюнча тийиштүү органдар келип жооп берүүсүн талап кылышты. Келерки жыйындарда башкы прокурор менен УКМК жетекчиси депутаттын иши, ага коюлуп жаткан айып тууралуу так маалымат берери айтылды. Депутаттын ишин иликтөө үчүн комиссиянын курамына кимдер кирди? Алдыда кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Бүгүн жогорку кеңеште депутат Эмиль Жамгырчиевди жоопкерчиликке тартуу боюнча башкы прокуратурадан түшкөн сунушка ылайык маселе талкууланды. Сунушту окуп берген парламент төрагасы Нурланбек Шакиев эл өкүлүнө кайсы бирине боюнча айып коюлуп жатканын түшүндүрдү. Эмиль Жамгырчиевге кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1-бөлүгү, тактап айтканда мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып тагылууда. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жамгырчиев Эмиль Эриковичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1-бөлүгү жана 378 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевичтен сунуш келип түштү. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 138 беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык ушул регламентте жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамда каралган учурларда башкы прокурордун соттун сунушу келип түшкөндө жогорку кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт. Андыктан, урматтуу депутаттар, ушул маселени комиссия түзүү боюнча күн тартибине киргизем, добуш бериңиздер. Мындай сунушка макул болбогон айрымдары өз пикирин айтышса, кээ бири дароо депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Ар бир фракциядан куралган комиссиянын курамына депутат Данияр Төлөнов, Илдар Сулайманов, Бахридин Шабазов, Кубанычбек Самаков, Алишер Эрбаев, Бакыт Тентишев, Азамат Исраилов жана Султанбай Айжигитов кирди. Ата журт Кыргызстан фракциясынан Сулайманов Илдар Нурланович. Ишеним фракциясынан депутат Шабазов. Урматтуу төрага элдик топ Самаков Кубанычбек. Бүтүн Кыргызстан Эрбаев депутат. Тумак фракциясынан Тентишев Бакыт. Альянс фракциясынан Исраилов Азамат Алмазбекович. Бизден Айжигитов. Андан соң депутат Жанар Акаев дагы төрөгага кайрылып, Эмиль Жамгырчиевди кайсы кылмыш иши боюнча шектелип жатканын тиешелүү күч органдары толук кандуу түшүндүрүп береби деген суроону узатты. Ал эми Шакиев сөзсүз түрдө башкы прокуратурадан жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынан жогорку кеңешке келип, эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берерин баса белгилеп айтты. Нурланбек Тургунбекович, бул боюнча тиешелүү жетекчилер, күч органдарынын жетекчилери келип өздөрү түшүндүрүп беришет да. Эмне маселе боюнча кайсы кылмыштын негизинде түшүндүрүп беришет өздөрү? Мен башкы прокурор келтирген беренелерди окудум.
мен ойлойм барыңыздар ошол беренелерди окусаңыздар түшүнөсүздөр. Сөзсүз түрдө башкы прокурор, УКМКнын төрагасы келип комиссия ушул жерден суроолорго жооп берет. 41 жаштагы депутат Эмил Жамгырчиев Альянс фракциясынан депутат болуп келген. Былтыр 27 ноябрда улуттук коопсуздук кызматы Эмил Жамгырчиевди Казакстанга өтүп баратканда чек арадан кармап, кайра кое бергени маалымдалган. 1 декабрда улуттук коопсуздук кызматы депутаттын дайыны белгисиз экенин билдирген. Эмил Жамгырчиев 11 январда парламенттин жыйынына келип, чек арадан аны эч ким кармабаганын айткан жайы бар. Учурда Жамгырчиевдин маселесин депутаттык комиссия карап жатат. Башкы прокуратура сунушуна кандай жооп болот, комиссиянын чечиминен кийин билинет. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, НТВ. Өзү туулган жерде айыл өкмөт башчысы болуп иштөөгө уруксат берүү сунушталды. Мыйзам долбоору министрлер кабинети иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизди. Ушундай эле талапты Бишкек, Ош шаарларынын мэрлеринен дагы алып салуу каралган. Мындай чектөө 2021 жылы киргизилген болчу. Өкмөт кайра бул норма керексиз деген бүтүмгө келген. Депутаттар демилгени биринчи окууда колдоп берди. Надира Нарматова бул чечим туура экенин айтып, айылга башка жактан барган жетекчи таанышып чыкканга чейин эле көп убакыт кетип каларын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун 2023 жылды жыйынтыктаган отчетун угуп, бир катар тапшырмаларды берди. Манас ачык акционердик коомунун отчетунан кийин Кыргызстандын авиациясынын жарандык авиациянын эл аралык уюмунун кара тизмесинен чыгаруу маселесин козгоп, өлкөнүн алыскы аймактары үчүн учактарды сатып алуу зарыл экенин белгиледи. Кара Балта спирт заводуна, бөтөлкөлөрдү Майлуу суу айнек заводунан, акциздик маркаларды Учкун басмаканасынан жасатууну сунуштады. Чыгаш көп ишканалардында жыл жыйынтык маалымат угулуп, анын ичинен Акылбек Жапаров мамлекеттик лотерея компаниясынын ишин сынга алып, жаптырып салуу маселесин карап көрүүнү сунуштады. Аны менен катар ишканалардын жетекчилерине 25 январга чейин бизнес-план берүүнү тапшырды. Башкы прокуратура мамлекетке 3 миллион 362 миң сом зыян келтирди деген шек менен Аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын директору, аталган ишкананын куруучусу жана башкы энергетики камакка алынганын билдирди. Коргоо министрлигинин жана Аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жооптуу кызмат адамдары алдын ала сүйлөшүп, Кочкор райондук Аскер комиссариатынын эски имаратын демонтаждоо иштерин жүргүзүүдө аткарылган иштердин наркын жогорулатып көрсөтүшкөн. Анын айынан мамлекетке 3 миллион 362 миң сом өлчөмүндө зыян келтирилген деп айтылган прокуратуранын маалыматында. Аталган факт боюнча Аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Бишкек шаардык кеңеши отурумунда Борбордо муниципалдык автобус троллейбуска жол кирени кымбаттатууну колдоду. Ага ылайык накталай төлөм менен жол кире 20 сом, Тулпар картасы менен 17 сом болот. Мегапей электрондук капчыгы менен төлөгөндө жол киренин баасы 11 сом бойдон калат. Жаңы тариф токтом расмий жарыялангандан кийин 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жыйында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жол кирени көтөрбөсө азыр сатып алынган жаңы автобустарды да жоготуп алуу коркунучу турганын айтты. Буга чейин муниципалдык автобус, троллейбуста жол кире накталай төлөнсө 25 сомго көтөрүү сунушу берилип, ал ишке ашпай калган. Ушул тапта Борбордо кичи автобустардагы жол кире 15 сом, автобус троллейбуста 11 сом. Ички иштер министрлигиндеги коомдук коопсуздук боюнча иш алып барган бөлүм бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Максат реабилитациялык балдар борборундагы өспүрүмдөрдү келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап белектерин тапшырды. Алар атайын кышында кийүүгө жылуу кийимдер, керектүү тамак азыктар жана кем карчысын алуу үчүн каражат берилди. Андан соң реабилитациялык үйүндөгү балдар келген конокторго атайын даярдалган концерттик номерлерин аткарып, майрамдык кече тартуулашты. Учурда Максат реабилитациялык борборунда 64 бала бар. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук боюнча иш алып барган бөлүмү жыл сайын атайын мектепте, интернатта окугандарга жана балдар үйүнө керектүү тамак аш, балдар үчүн оюнчуктарды алып берип, каржылык колдоосун көрсөтүп келет. Бүгүн Борбордо Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда жаңы жылдык балат өттү. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн майрамдык кечеге 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар чакырылган. Жыл алма шаар алдында мэрия тарабынан уюштурулган иш-чаранын жүрүшү туурасына кийинки материалда сөз болот.
Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин жаңы жылдын алдындагы бөбөктөргө арналган балаты майрамы белгиленди. Майрамдык кече өткөрүлгөн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы атайын балдар үчүн жаңы жылдык жасалгалар менен кооздолуп, келген конокторду босогодогу балаты тосуп алды. Мэрдин чакыруусу менен балатыга келген балдар алгач жаңы жылга даярдаган ырлары менен бөлүштү. Ждут нас радость, смех, веселье, волшебство и чудеса, танцы, сладости, подарки с Новым годом. Всех ура! Күтөтам подарканы, планшет, чехол өтөт. Жаңыңыздар менен куттуктайм, ырдап берем сизге. Баштайбы? Бишкегим, борборум сен, өтүмдө жүрөккө орнодум сен, бактылуу сезими түшкө кирсе, бар болгон, бишкегим сен. Новый год, скоро елочка придет, Дед Мороз и зайки принесут подарки. Жүрөк эргип кагылып, санат жеткиз жаңылып, кирип келет аздан соң, жаңы жылым жаңырып. Жыл сайын салтка айланган балаты майрамы быйыл өзгөчө программа менен даярдалган. Анда атайын 7 жаштан 14 жашка чейин чакырылган кечедеги балдарга жаңы жылдык жомок тартууланды. Бүгүнкү болгон иш-чаранын баары Бишкек шаарында алып барылып аткан иш-чаралар, коюлган балаты бул эң негизги максат силердин жаңы жылды жакшы маанайда, жакшы көңүлдө тосуп, мына жакынга карата эле 1-2 күндө каникулдар башталат. Ошол каникулдарды жакшы өткөрсүн, жакшы эс алып, жаңы дем менен, жаңы күч менен окууга киришсин деген максат менен иштер жүрүп атат. Ошондуктан баарыңарга жакшы көңүл, жакшы маанай калайм, жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Өтүп жаткан иш-чарага борбордогу мектептерде билим алган окуунун алдыңкылары, коомдук иштерге активдүү катышкан окуучулар, спортто жеңишти багындырган мыктылар, мектеп аралык өткөрүлгөн олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындыргандар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн мектепте билим алган балдары чакырылган. Бүгүн бизде жыл сайын өтүп келген мэрдин балаты майрамы белгиленүүдө. Жаңы жылдык балатыга Бишкек шаарында билим алып жаткан 1000ден ашык бала чакырылган. Биз өтүп жаткан жаңы жылдык балатыга бул жолу ар кайсы тармакта ийгилик жаратып келген балдарды чакырууга аракет кылдык. Балдар үчүн даярдалган жаңы жылдык балаты жомогу Аяз ата менен Аяз кыздын катышуусунда ар кандай ыр бий менен аткарылганы балдардын маанайын көтөрүп, ал кол чабуулар менен коштолуп турду. Мэрдин жаңы жылдык балатысына келген бир да бала белексиз калган жок. Майрамдык концерт менен коштолгон мэрдин балатысынын соңунда балдарга атайын даярдалган таттуу белектер тапшырылды. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Бишкек шаарында балдардын адистештирилген консультативдик бейтапканасы ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бейтапкананын ачылыш салтанаты өтүп, ага министр Алымкадыр Бейшеналиев баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү, дарыгерлер катышты. Бишкек шаарында эл көйгөнүнө байланыштуу балдардын ооруканага алып келгендер арбып баратат. Айрыкча сасык тумоо учурунда ооруканаларда узун кезек күч алат. Айталы, балдар клиникалык тез жардам ооруканасына жана эне жана баланы коргоо улуттук борборуна күнүнө 700 баланы алып келсе, алардын 80%га жакыны үй шартында дарылоого жөнөтүлөт. Мындан улам жогорудагы кошумча консультативдик бейтапкана ачуу идеясы көтөрүлгөн. Балдардын адистештирилген консультативдик бейтапканасынын директору Айнура Абдылдаеванын айтымында, мекеме үй бүлөлүк медицина борборлору сыяктуу иш алып барат. Дарыгерлер күн сайын саат 8-ден 18:00 чейин кабыл алышат. Курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо сезонунда ишемби жана жекшемби күндөрдө нөөмөт уюштуруп, алар саат 14-кө чейин кабыл алышат. Бейтапкана 2024 жылдын 2-январынан тарта толук кандуу иштей баштайт. Учурда педиатрлардан тышкары балдар ортопеди, хирург, невропатолог, балдар гинекологу, лор, сурдолог дарыгерлер кызматка алынган. Бишкекте Чүй проспектisi менен Сүйүнбаев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан турак үйдүн дубалына Кыргыз Республикасынын баатыры Ахматбек Сүйүнбаевга арналган мурал тартылды. Демилге Ахматбек Сүйүнбаевдин балдарынын жана башка демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашканын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Ахматбек Сүйүнбаев бир катар мамлекеттик кызматтарда иштеген. Белгилей кетсек, мурал Кыргыз Республикасынын баатырын элесин сактоо максатында жасалган.
Аба райы кескин өзгөрүп, шамал болуп, жол жакшы көрүнбөй жаткандыктан Бишкек-Ош жолундагы Сосновка өткөрмө бекетине жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кабарлады. Аталган мекеме айдоочуларды жолдо сак болууга чакырат. Кар жаап, айдоочулардын жолдо жүрүү кыймылын кыйындатышы мүмкүн. Ошондуктан ылдамдыкты азайтып, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сактап, коопсуздук эрежелерин толук сактоого чакырабыз деп жазылган маалыматта. Бишкек-Ош жолу Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган негизги магистрал. Жолдо Төө ашуу, Алабел, Көкбел сыяктуу бийик аба ырайы катаал ашуулар бар. Бишкек-Ош жолунун Талас-Тарас багытына бурулган тарабындагы Өтмөк ашуусу да бийик ашуулардын бири. Бүгүнкү берүүбүз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.